Улуу кемеңгер, улуу инсан, Кыргыз эл баатыры Исхак Разаковдун 110 жылдыгына. Көрүнүктүү коомдук ишмер Исхак Разаков 1910 жылы Лейлектин Сүлүктүү шаарындагы Коросун айылында туулган. 3 жашында энесинен, 8 жашында атасынан ажырап, Кожентеги балдар үйүндө тарбияланган. Бир топ кыйынчылыктарды башынан өткөргөн Исхак Разаков эки элге эмгек өткөн пландуу экономиканын устасы болгон. Исхак Разаковдо бийлик элерин шектендире турган эч кандай белги жок эле. Ата-энеси кедей кемагал, жаштайынан жетимдиктин азабын тартып, балдар үйүндө тарбияланган. Ошон үчүн анын кызматтан кызматка көтөрүлүшү жарым жыл, 1 жыл аралыгында жүрүп, көп өтпөй республиканын пландоо комитетинин төрагасынын орун басарлыгынан төраганын кызматына жетип, андан соң Өзбек СССР комиссарлар кеңешинин төрагасынын орун басары болуп тандалган. Мына ушул кызматында ал 1944 жылга чейин эмгектенген. Бар эли Разаковдой сөзү менен агыштагысы келет, бирок иш жүзүндө андайлар чындап эзигет. Исхак Разаковдун демилгеси менен республикада бир катар өнөр жай ишканалары, атап айтканда Фрунзе атындагы айыл чарба машинелерин жасоочу завод, жип ийрүү, трикотаж, бут кийим фабрикалары ишке берилген. Исхак Разаков 10 жыл Кыргызстандын Компартиясынын бир топ жыл министрлер кабинетин жетектеген. 1961 жылы кызматынан бошотулуп, Москвага которулган. Ошол жерде иштеп, эс алууга чыгып, 1979 жылы каза болгон. Коомдук ишмердин баскан жолун даңазолоо максатында 2015 жылы Исхак Разаков тууралуу тартылган кино жарыкка чыгарылган. Караңгыда көз капилеттен сөз тапкан кемеңгердин ой толгосун, таанышман көрөгөчтүгүн айкындаган Исхак Разаковдун кеп казынасы кулагыңызга күмүс сырга болсун. Ишти акыл менен иште, эгерим сезимге жеңдирбе. Алданып каласың. Сезимде акылдын эркине баш ийдире алсаң, анда пайдаң арбын болот. Касташуудан кач, бирок адилдиктен тайба. Исхак Разаковдун ар бир муундун урпагына, күндөлүк жеке турмушунан коомдун ар бир чыккан мыйзамына чейин көрөгөчтүк, акылмандык, жөнөкөйлүгү менен алтыныш тиректерди калтырып кеткени биз үчүн эң чоң жетишкендик. Исхак Разаковдун өмүр чыйыры, илими, билими, ак эмгеги кылымдарга кооз болуп, улганбай өз кол жазмасы менен нурун чачып келе жатат.